сегодняшнего поколения. Бул кадыресе көрүнүш эмес. Владимир Путин адатта чет элдик шайлоолордогу талапкерлерди ачык колдобойт. Бирок орус телеканалы Орусия үчүн Байден жакшыбы же Трамппы деп сураганда анын жообу. Байден. Ал тажрыйбалуу. Анын иш аракетин алдын ала билсе болот. Ал эски саясатчы. Бирок биз АКШнын эли ишенип шайлаган лидер менен иштешебиз. Кремль Байденди колдоп жатат. Американын президенти Владимир Путинди эмне деп атаганын эске салганда бул таң калыштуу. Қанқор диктатор. Украина еліне райымсыз соғыс ачқан чыныгы баш кесер. Ал эми республикачыл партиянын талапкери Дональд Трамп Путинди мактаган. Кечээ журналисттер менден президент Путин акылдуу деп сурашты. Мен албетте ал акылдуу деп жооп бердим. Алар антип айтпаңыз дешти. Трамп Путинди гений деп да атаган. Эгер сиз орусиянын ордунда болсоңуз, кимди колдойт элеңиз? Мен Кремлдин бул сөздөрүн өтө кылдаттык менен кароого чакырат элем. Орусия менен батыштын мамилеси азыр ушунчалык начар экенин эстен чыгарбоо керек. Путиндин америкалык саясатчыны ачык колдогону ал саясатчыга эч кандай жакшылык алып келбейт. Владимир Путиндин АКШдагы шайлоо тууралуу айткандары Дональд Трампка жакты деп ойлойм. Эми Трамп өзүнүн саясий атаандаштарына көрдүңөрбү, мен Москванын адамы эмесмин деп айта алат. Бирок бир нерсе айдан ачык. Кремль АКШда боло турган шайлоого жакындан көз салып турат. Анткени мындагы аткаминерлер Америкадагы шайлоонун Орусияга дагы таасири тийиши ыктымал экенин билишет.